Эфирде Ош мамлекеттик педагогикалык университетиндеги соңку кабарлар топтому тааныштырылат. Студияда мен Айсулуу Сүйүнбек кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү жаңылыктардан кыскача анонс. Кыргыз патенттин түштүк аймактар аралык бөлүмү окуу жайда лекция окуду. Улук окутуучулардан жаш окутуучуларга усулдук жардам иретинде семинар уюштурулду. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин жетекчилик жамааты ОШМПнун жаңы имараты менен жакындан таанышты. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде Кыргыз патенттин түштүк аймактар аралык бөлүмү тарабынан окутуучуларга арналган конок лекция өткөрүлдү. Иш-чара Кыргыз Республикасындагы инновациялык ишмердүүлүк, автордук чектеш укуктарды жана товардык белгилерди укуктук коргоо аталышында болуп, ага университеттин профессордук окутуучулук курамы катышты. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу интеллектуалдык менчек жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин түштүк аймактар аралык бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Жантаев Кыргыз Республикасынын инновациялык ишмердүүлүгү темасында презентация жасады. Андан соң катышуучуларга аталган бөлүмдүн адистери тарабынан интеллектуалдык менчек объектилерин Кыргыз патентке каттоо, автордук укук жана мамлекетте автордук укуктарды туура каттоо, автордук белгилерди каттоо, өлкөдөгү товардык белгилердин укуктук корголушу, пайдалуу модель, ойлоп табуулар туурасында кеңири маалыматтар берилди. Белгилей кетсек, конок лекция интеллектуалдык менчек объектилерин укуктук коргоо боюнча маалымдуулукту камсыз кылуу жана интеллектуалдык менчек объектилерин каттоо маселелери боюнча билимди жогорулатуу максатында уюштурулган. Көп жылдык тажрыйбага ээ болгон, дасыккан мыкты усулчулар педагогикалык ишмердүүлүгүн баштаган жаш окутуучуларга ар дайым усулдук жардам иретинде семинарларды өтүп келишет. Бул иретте университеттин окуу усулдук кеңешинин алдыңкы педагогикалык тажрыйбалар секциясы тарабынан бир канча актуалдуу жаңы методикаларды камтыган тренинг өттү. Анын жүрүшүн кабарчыбыз баяндайт. Семинарды улуг окутуучулар Жамиля Усубалиева, Жыргал Жусупбек кызы, Зульфия Жумагулова жана Жепаргүл Шербаева өтүп, мында алар жождогу окутуучунун ишмердүүлүгүнүн мазмуну жана мүнөзү, окутуучу тарабынан педагогикалык таасир көрсөтүүнүн негизги объектилери жана заманбап окутуучунун сапаттарынын модели жөнүндө практикалык сабак, мастер-класстарды өтүштү. Жогорку окуу жайларда сабак өтүүнүн өзгөчөлүгү, анан мугалимдин ишмердүүлүгү болчу, ошону теорияда алган билимдерин практикада айкалыштырууда кандай өзгөчөлүккө, кандай ишмердүүлүккө ээ болуш керек, аны мына жаш окутуучулар, катышкан окутуучулар өздөрү иштеп, ынанышты. Бул жерде көбүнчө баягы логикалык ой жүгүртүү, анан кийин кандай мугалим мотиватор болуш керек, кайсы убакта ошол боюнча тексттер боюнча иштешти. Мен ойлойм, бүгүнкү сабак ушул семинар сабак максатына жетти деп ойлойм. Ошондой эле тренерлер тарабынан катышуучуларга жогорку окуу жайда сабак өтүүнүн өзгөчөлүгү, теорияда алган билимди практика менен айкалыштыра билүү, усулдарды сабакта колдонуунун артыкчылыктары, логикалык ой жүгүртүү, ишмердүүлүктүн негизги стратегиялары жана окутуучулардын ишмердүүлүгүн жогорулатуу боюнча бир топ усулдар, ыкмалар туурасында кеңири маалымат берилди. Жаш мугалим катары мага ушундай семинарлар абдан керек экен деп билдим, себеби бардык эле өтүлгөн семинарлардан өзүмө көптөгөн жакшы ийгиликтерди алып жатам десем жаңылышпайм. Белгилей кетсек, иш-чара окуу жайда эмгектенип жаткан жалпы жаш кызматкерлерге жол көрсөтүп, усулдук, технологиялык жактан тажрыйбаларын кеңейтүү максатында университеттин окуу усулдук кеңешинин алдыңкы педагогикалык тажрыйбалар секциясы тарабынан уюштурулду. Айданек Сагынбек кызы, Рустам Батырбеков, ОШМП жаңылыктары. Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин ректору Абдилбает Мамасадыков баштаган өкүлдөр Ош мамлекеттик педагогикалык университетине келип, жакындан таанышты. Коңшу жамаатты ректор Бекмурза Зулуев өзү тосуп алып, университеттин жаңы имараты менен тааныштырды.
Алар өзгөчө корпустун материалдык техникалык базасына баам салышып, студенттер үчүн түзүлгөн шарттар жана имараттын ички бөлүгүнүн жабдылган каражаттарын жакындан көрүп, экскурсия жасашты. Бул жагдай бирге кызматташууга, тажрыйба алмашып, алака жүргүзүүгө, бирге долбоорлорду ишке ашырып өнүгүүгө өзгөчө салым кошору шексиз. Шаарыбыздагы эң көрүнүктүү жерде, эң жакшынакай бир жаңы имарат салган окуу жайга азыр эми келип атайын өзгөчөлүктөрүн, жакшы жактарын көрүү максатында, анын ичинде эгерде бизге ала турган кандайдыр бир тажрыйбалар боло турган болсо, ошолорду алайын деп мен атайын мына чарба боюнча департаменттен жана башка мугалим жетекчилерди кошо ала келип, азыркы биздин Бекмырза Акаев жасаган чоң проектинин бир көрүп чыктык. Абдан жакшы. Мен жалпы бир дүйнө жүзүндөгү бир 30дан ашык мамлекеттеги бир канча ондогон окуу жайларга барып, бир канчасында стажировкаларды өтүп, алар менен жеке тааныштыгым бар. Ошол жактагы көпчүлүк ошол окуу жайлардан кем калбаган, жасалга кем калбаган шарттар анан студенттер үчүн, мугалимдер үчүн түзүлгөн эң жогорку камкордук биздин ошол окуу жайыбызга, Ош мамлекеттик педагогикалык университетке жакшы ийгиликтерди гана каалоого, ушул жерге келген студенттердин терең билим алуусуна түзүлгөн шарттардын баарысы абдан жогорку деңгээлде экендигине, баардыгы автоматташтырылып, бүт баардыгы ошол биринчисинен экинчисине мурункудай кагаз көтөрүп жүрбөстөн абдан мындай ыңгайлуу кылганына жана ошонун негизинде ар бир кызматкердин жумуш убактысындагы убакыты кичине кеңирээк болгонго, өзүн өзү өркүндөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнү абдан кубандырган бир чоң жумуш болуп отурат. Окуу жайдын Мурастили студиясы тарабынан даярдалган соңку жаңылыктар программасына күбө болдуңуздар. Кабарлардын дагыда кененирээк топтомун Ошемпунун расмий сайтынан, социалдык баракчаларынан жана YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Алдыда берүү чебер түрмөгү жана кызык инфо рубрикасы менен уланмакчы, биз менен бирге болуңуздар. Бир суроо берсек болобу? Суроо берип көрөйүчү. Оңой эле суроолор. Обычно деген сөздүн кыргызчасы. Не знаю. Эжеке бир суроо берсем болобу? Дефицит деген кыргызчасы кандай дейт? Дефицит это вот именно... То, что дефицит, то, что Что-то нехватка. Да, нехватка. А биз ошонун кыргызчаларын сурап атабыз да. Сиз билсеңиз керек. Билбейм да. Сиз билесизби берүүсү бүгүн Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде азыр биз дал ушул болочок дарыгерлерден сурамжылоо жүргүзөбүз. Биз күнүмдүк жашоодо ар бир сөзүбүзгө обязательно орусча сөздөрдү кошобуз. Точно айтсаң, звонить этсең, прям ушундай деген сыяктуулар. Биз күнүмдүк жашоодо бул сөздөрдү орусча колдоно берип, анын так кыргызчасын эбак эле эстен чыгарып койгон окшойбуз. Анда эмесе эске салалы. Сен потенциалың жетеби дегенде кыргызча айтып бериңизчи. Күч болбойт. Сенин потенциалың жетеби дегенде кыргызча айтып бериңизчи. Деңгээлим. Кыргызча потенциал деген кандай деп түшүндүрсөм экен? Мүмкүнчүлүгүң жосу жөндөмүң. Редко сөзүнүн кыргызчасы. Кеде болса керек. Чанда? Обычно деген сөздүн кыргызчасы. Кадимкидей. Биз күндө колдонобуз го, да. Обычно мындай болуш керек эле депчи. Ошол кыргызчасы кандай болот? Обычно деген жөнөкөй да. Жөнөкөй деген. Обычно деген сөздүн кыргызчасы. Не знаю. Что он сказал? Обычно деген сөздүн кыргызчасы дейт. Обычно жөнөкөй. Жоңуз бир суроо берип көрөйүнчү. Жок, эчеме эчтекени билбейм, эчтекени билбейм. Мен сразу деген сөздүн кыргызчасы. Кыргызча сразу деген. Сразу. Тез деген мындай.
Сразу дегендики бат деген, тезирек деген. Тезирек бер, тезирек бол. Кыргызчасы башкача экен, Сразу на кыргызском. Я кыргызский вообще не знаю. Заказ деген сөздүн кыргызчасы. Заказ. Заказ кесирип койдум, заказ бердим. Колдонобузбу ошонун кыргызчасы? Кыргызчасын. Кандай болот эле? Заказ деген сөздің қырғызчасы. Кандай болуп калат эчке? Бұйрытма. Меніңше бір көрейін. Бисмиллахиррахманиррахим. Даже деген сөздің қырғызчасы. Даже. Даже? Ооба. Қандай болушы мүмкін? Даже ал дагы болгон жок деп айтып калышат го. Это жөнүндө бана кылып атса болот, эми. Ооба. Интонацияны өзгөртүү туруп элечи. Даже деген. Даже деле билбейт экен. Эми аракет кылып көрсөңүз. Даже. Керек болсо. Даже. Туура эмес, а? Прямой перевода нет. Керек болсо ал деле деген сөздүк. Жакындаттым, бирок, к сожалению. Даже деген. Жада калса? Пробный дегендин кыргызчасы кандай аталат? Пробный. Мисалы Колдонулган. Болушун? жок, мисалы пробный тест тапшырдым деп калышат го. Пробный. Пробный кайталанган. Пробный дегендин кыргызчасы кандай аталат? Пробный. Пробный тест деп айтып калышат. Ооба. Пробный тест. Сынамык десеңиз. Сынамык. Туура. Так. Намек сөздің кыргызчасы. Намек таштап койдум деп айтышат го. Билбейбиз да жок. Намек. Да. Сөзбү? Намек деген сөздүн кыргызчасы. Перевод. Нет, билбейт. Намек сөзүнүн кыргызчасы. Билбейт экен. Намек. Намек бердим, же болбосо намек таштадым деп колдоносузбу го? Намекта кыргызчасы. Билбейт. До сих пор келе элек дегенди кыргызча айтып бериңизчи, эмдигиче. Почти деген сөздүн кыргызчасы. Почти бүтүп калды. Бүтүп калды наверное. Жок, аз калды. Почти деген сөздүн кыргызчасы. Почти. Почти. Почти бүтүп калды деп колдонобуз го? Билбейт. Почти. Да. Кандай? Почти бүтүп. Азма ооба. Бираз. Отпуск сөзінің кыргызчасы. Отпуск алдым деп айтышат го? Мен билет элем. Демалыш. Отпуска сөзүн эми мындай түшүндүрө албайтам, бирок Аракет кылып көрүңүз. отпуска сөзүнүн кыргызчасы мындай дем алыш алуу же эмгек өргүсүнө чыгуу. Именно деген сөздүн кыргызчасы именно. Ошол да. Именно ошол да. Мен айтсам болобу, именно деген сөздің кыргызчасы дейт. Именно деген дал өзү деген бе? Менюнун кыргызчасы дейт. Эсте жок. Менюнун кыргызчасы дейт го. Менюнун кыргызчасы. Бирдей болсо керек. Дефицит деген кыргызчасы кандай дейт? Дефицит это вот именно То, что дефицит, то, что что нехватка. Да, нехватка. Дефицит дегенин кыргызчасы кандай дейт? Жетишсиз деген. То есть деген сөздің кыргызчасы. То есть деген сөздің кыргызчасы азыр. Ойланыш керек экен болсо. Ооба достор, көпчүлүк бул сөздөрдү күнүмдүк жашоодо абдан көп колдонгону менен дал ушундай жоопторго күбө болдук. Сиздер менен сиз билесизби берүүсү. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар дейбиз. Кыргызча таза сүйлөйлү.
Өсүмдүктөр ден соолукка пайдалуу экенин баарыбыз билебиз. Муну биздин ата-бабаларыбыз эчак эле байкашкан. Жалпы өсүмдүктөр абаны тазалоо, бейпилдик сезимин тартуулоо жана өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга жардам берүү боюнча мыкты иштерди аткарышат. Мындан тышкары, алардын айрымдары андан да көп артыкчылыктарды сунуш кылышы мүмкүн. Сиздерге Кызык инфо рубрикасынын кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бул берүүдө бир канча дарылык касиети бар супер баатыр өсүмдүктөр жөнүндө айтып берем. Эмесе кеттик. Алоэ. Дару өсүмдүктөр жөнүндө такыр билбесеңиз да, алоэнин пайдасы жөнүндө уккандарсыз. Анын жалбырактары терини жумшартуучу, күйүктүн ооруну басыңдатуучу, кесилген жана чийилген жерлерди айыктыруучу жана көптөгөн тери ооруларын дарылоочу желе менен толтурулган. Айтмакчы, алоэни сиңирүүнү жакшыртуу үчүн ичке да колдонсо болот. Райхан. Биз райхан тамактын өзгөчөлүгү болгон сансыз рецепттерди билебиз. Анын жалбырактары ачуу жана сергитерлик даамга ээ. Ошондой эле кандагы канттын деңгээлин төмөндөтүүгө, майда жараларды айыктырууга, табитти жакшыртууга, ысытууну басаңдатууга, ангинаны басаңдатууга жана газды кетирүүгө жардам берет. Эхинеция – күчтүү иммуномодулятор. Иммундук системанын баштапкы абалына жараша анын функцияларын күчөтүүчү же басуучу биологиялык активдүү заттар. Жөнөкөй сөз менен айтканда, бул дарылардын жардамы менен биз иммундук системанын иштешин жөнгө салабыз. Өсүмдүк организмди вирустардан жана бактериялардан коргойт. Ошондой эле дарыларды колдонбостон инфекциялар жана сезгенүүлөр менен өз алдынча күрөшүү үчүн иммундук системаны бекемдейт жана стимулдайт. Эхинеция менен препараттар сасык тумоо, ОРВИ үчүн, ошондой эле көз карандысыз активирустук агент катары колдонулат. Мелисса. Өсүмдүк жакшы тынчтандыруучу жана сезгенүүгө каршы таасири үчүн бааланат. Ошондуктан стресс, борбордук нерв системасынын жана тамак сиңирүү трактынын патологиясы үчүн колдонулат. Мелисса майлары денени эс алууга жардам берет жана бул өсүмдүк жакшы уктап калууга жардам берип, жатар алдында колдонууга да сунушталат. Долоно. Жүрөк ооруларына эффективдүү. Долоно менен препараттар кардиотоник катары колдонулат. Ошондой эле олуттуу оорулардан кийин жүрөк булчуңунун иштешин нормалдаштыруу жана жүрөк алсыздыгынын алдын алуу үчүн да колдонулат. Лаванда. Бул өсүмдүк ашказандагы оордукту, метеоризмди, булчуңдардын чыңалуусун жана спастикалык ооруну кетирет. Лаванда майы ошондой эле бейтаптарга уйкусуздук, баш оору жана нерв чыңалуу үчүн дайындалат. Ромашка. Дерлик ар бир биринчи жардам аптекасында кездешет. Көбүнчө ванналар жана ромашка отварлары жасалат. Ал сезгенүүгө каршы жана тынчтандыруучу касиеттери менен белгилүү. Ошондуктан ал көп сандаган ооруларды дарылоо үчүн колдонулат. Мисалы, баш оору, ичеги карын патологиясы, стресс жана башка оорулар. Радиола розовая. Жүрөк жана кан тамырларга кам көрөт. Радиола кан басымын нормалдаштыруу жана уйкуну жакшыртуу үчүн. Ошондой эле тынчтандыруучу каражат катары колдонулат. Радиола менен препараттар вегетативдик кан тамыр дистониясы жана гипотензиясы бар бейтаптарга сунушталат. Мындан тышкары өсүмдүк кемчиликсиз тонус жана энергияны сактайт. Чалкан. Чалкандын жалбырактарында С витамини жана темир көп. Ошондуктан ал кан тамыр патологиялары, сезгенүүлөр үчүн абдан пайдалуу болот. Кээ бир учурларда чалкандын кайнатмасын кош бойлуу аялдарга да ичүү сунушталат. Чалкандын тундурмасы диуретикалык таасиринен улам шишикке жардам берет. Женьшень көбүнчө нерв системасынын стимулятору катары колдонулат. Женьшень Б витаминдерине бай жана бүткүл организмге дем берүүчү таасир берет. Ашыкча дүүлүгүүдө, ошондой эле кош бойлуу кезде жана анорексияда колдонуу сунушталбайт. Фенхель бул сезгенүүгө каршы таасири бар жана табигый антибиотик болуп эсептелет. Ошондуктан фенхель суук тийүү үчүн жазылат жана алсыраган организмдин иммундук системасын бекемдей алат.
Жогоруда айтылган өсүмдүктөрдүн сиз билбеген кызыктары дагы да көп чыгар. Сиз дагы бул айтылган маалыматтарды күнүмдүк жашоодо колдонуп көрүңүз. Пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Кычыраган кыштын суук күндөрүндө өз ден соолугубузга кам көрүп, оору сыркоодон алыс бололу. Арыбаңыздар, Мурас телестудиясы жаңы берүү тартуулайт. Чебер түрмөгө. Кыргыздар көчмөн калк болуп, сөзгө дыйкан, акылга кемеңгер, бардык тармактан чебер болушкан. Элибиз эзелтен чыгармачылыгы мол, жоктон бар кылган, усталар жана чебер уздар болушкан. Дал ушул оңөттө кыргыздын көөнө сөздөрүнөн баштап, карт тарыхынан, салт санаасынан кеп куруп, пайдалуу маалыматтарды бөлүшүп турабыз. Бул берүү көпчүлүк жаштарга жана жалпы элге кыргыздын улуулугун даңктаган пайдалуу берүүлөрдүн бири болот деп ишенебиз. Эмесе биз менен бирге болуңуздар. Асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бил, ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил. Ак калпак кыргыздын улуттук баш кийими. Илгери хан шайлаганда башына ак калпак кийгизишкен. Бул анын акылы тунук, элине ак эмгек кылсын дегенди түшүндүргөн. Бүгүн биз дал ушул калпак тууралуу кеп козгойбуз. Арыбаңыздар. Калпактын төбөсүндө кайчылашып турган 4 сызык анын 4 курагын бириктирип турат жана күндүн жашоонун символу деп эсептелет. Бул баш кийимдин 4 талаага бычылышында кыргыздардын сандык касиети каралган. Анткени 4 деген сан байыртадан көчмөн кыргыздарда өзгөчө мааниге ээ болгон. Аалам 4 тараптан: түндүк, түштүк, батыш, чыгыш. Мезгил 4кө: жаз, жай, күз, кыш. 4 түлүк мал, төө, топоз, жылкы, уй деп бөлүнөт. Мындай сандык касиет калпакта атайын жасалган дешет. Ал эми салттуу калпакты кыргыздар ар кандай атаган. Эл ичинде жасалышына, кийген адамдын коомдогу ордуна жараша дагы айры калпак, тилик калпак, туюк калпак, хан калпак, бакай калпак, киш калпак, 4 тала калпак, 2 тала калпак деп айтылып келген. Жакшы жасалган калпак оңойлук менен бүктөлө бербейт. 4 тала менен гана бүктөп салып алса болот. А сиз билесизби, мурдагы кыргыздар калпакты чоочундарга эч качан белекке берген эмес. Анткени элибиз эзелтен эле баш кийимге аяр мамиле жасап келгендиктен, аны башкаларга белек кылуу, сатуу туура эмес деп билген. Өзү кийип жүргөн баш кийими эскирип калса, баласына же тууганына берип койгон. Абдан сыйлаган, даражасы бийик конокторго ат мингизип, чепкен жапкан. Бирок баш кийим тартууланган эмес. Ошондой эле азалуу кишинин калпагынын төбөсү чөгөрүлүп түшүп турат. Кыргыз маданиятында адамдын кыймыл аракетинен, кийип турган кийиминен эле көп нерсени билип койсо болот. Маселен, адамдын жакыны акка моюн сунганда калпагынын төбөсүн чөгөрүп кийгени. Муну байкаган башкалар ал кишиге аяр мамиле кылышкан. Арине, калпактын негизги өзөгүн сактап, кийинки муунга мурас катары калтырып өткөрүү ар бирибиздин маанилүү милдетибиз. Мырзалардын калпагы дайыма башынан түшпөсүн деген ниет менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө айдан аман, жылдан эсен болуңуздар.